Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы текст терилүүчү программалар. Эми бүгүнкү сабакта алдыбызга кандай максаттарды койгонубузду карап көрөлү. Биринчиден тексттик редакторлор менен тексттик процессорлордун айырмасын түшүнөбүз. Экинчиден тексттик документтин негизги элементтери менен таанышабыз. Символ деген эмне? Сөз кандай түзүлөт? Сап жана абзац деген эмне? Ушуларды карап чыгабыз. Үчүнчүдөн компьютерге тексттерди сакталуучу негизги эрежелерди үйрөнөбүз. Мисалы, сөздөрдүн ортосунда ашыкча боштук койбоо, тыныш белгилерин туура жайгаштыруу жана жаңы абзацты туура баштоо. Эгер эрежелерди туура колдонсок, биздин текстибиз түшүнүктүү, таза, тыркан көрүнөт. Карасаңар, тексттеги бир ката үчүн бул китепти кайра башынан жазуу керекпи? Мурун адамдар маалыматты ташка, чопого, кийинчерээк кагазга жазышкан. Эгер жазып жаткан учурда кичинекей эле ката кетсе, аны оңдоо оңой болгон эмес. Мисалы, бүтүндөй бир барак текстти жазып бүтүп, акыркы сапта ката кетирип калса, кээде ошол бөлүгүн кайра жазууга же оңдоп түзөөгө көп убакыт кетмек. Ал эми компьютерде кандай? Компьютердин эң чоң артыкчылыктарынын бири текстти оңой өзгөртө алабыз. Ката кетирсек, аны өчүрүп, туура сөздү жазабыз. Керек болсо сүйлөмдү башка жерге жылдырабыз. Тексттин көлөмүн өзгөртөбүз же айрым сөздөрдү кошобуз. Демек, компьютер текст менен иштөөнү кыйла жеңилдетти жана убактыбызды үнөмдөөгө жардам берет. Компьютерде текст менен иштөө атайын программалар колдонулат. Эң жөнөкөй программалардын бири блокнот. Ал негизинен жөнөкөй текстти жазуу жана сактоо үчүн колдонулат. Ал эми документти кооздоп жасалгылоо, тексттин шрифттерин өлчөмүнө жараша жайгашуусун өзгөртүү, сүрөттөрдү жана башка элементтерди кошуу, керек болсо кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет. Тексттик процессорлор колдонулат. Мисалы, Microsoft Word тексттик документтерди түзүү жана форматтоо үчүн кеңири колдонулган программа. Кээ бир Windows системаларында WordPad сыяктуу программада колдонулуп келген. Бирок анын жеткиликтүү Windows версиясына жараша айырмаланышы мүмкүн. Демек, программа тандоодо биз кандай иш аткарганыбызды эске алабыз. Жөнөкөй текст үчүн бир программа жетиштүү болсо, татаал документтер үчүн мүмкүнчүлүгү кеңири. Редактор жана процессор керек болот. Эми тексттин өзү эмнеден турарын карап көрөлү. Биз жазган бир текст эң кичинекей бөлүк символдордон түзүлөт. Символ дегенде тамгаларды, сандарды, тыныш белгилерин жана башка белгилерди түшүнөбүз. Бир нече символ биригип сөздү түзөт. Сөздөр биригип сүйлөмдөрдү түзөт. Ал эми тексттин саптары жана сүйлөмдөрү биригип белгилүү бир ойду билдирген абзацтарды түзөт. Мисалы, мен мектепке барам деген сүйлөмдө тамгалар жана тыныш белгилери символдор болуп эсептелет. Ал эми алардын айкалышы сөздөрдү жана бүтүндөй сүйлөмдү түзөт. Ошондуктан текстти чоң бир бүтүн нерсе катары эмес, майда бөлүктөрдөн түзүлгөн түзүлүш катары түшүнүү маанилүү. Компьютерде текст терүүнүн да өзүнүн эрежелери бар. Биринчиден, сөздөрдүн ортосуна бир гана боштук коюуга аракет кылабыз. Бир нече ашыкча боштук коюу тексттин көрүнүшүн бузат. Экинчиден, үтүр, чекит, суроо белгиси, илеп белгиси сыяктуу тыныш белгилери өзүнөн мурунку сөзгө жабышып жазылат. Мисалы, салам балдар. Бул жерде салам деген сөздөн кийин үтүр дароо коюлат. Андан кийинки бир боштук калтырылат. Үчүнчүдөн, жаңы ойду баштаганда жаңы абзац түзөбүз. Компьютерде жаңы абзацка өтүү үчүн Enter баскычын колдонобуз. Дагы бир маанилүү эреже, саптын аягына жеткенде сөздү кийинки сапка өткөрүү үчүн Enter баскычын ар бир
сап сайын басуунун кереги жок. Тексттик программа сөздөрдү автоматтык түрдө кийинки сапка өткөрөт. Демек, Enter баскычын негизинен жаңы абзац баштоо үчүн колдонобуз. Эми практикалык ишке өтөбүз. Адегенде компьютердин алдына туура жана түз олтурабыз. Мониторго өтө жакын отурбайбыз. Эми компьютерден тексттик программаларыбызды ачабыз. Программа ачылгандан кийин силерге берилген аю жөнүндө чыккан текстти терип көрөбүз. Текстти терип жатканда бүгүн үйрөнгөн эрежелерибизди эстегиле. Сөздөрдүн ортосуна бир боштук калтырабыз. Тыныш белгилерин туура коебуз. Жана жаңы абзац керек болсо Enter баскычын колдонобуз. Текстти терип бүткөндөн кийин аны сактайбыз. Файлды мурун түзгөн өз фамилияларыңар жазылган папкага сактайсыңар. Файлдын атын аю деп коебуз. Сактоо учурунда папканы туура тандаганыңарга көңүл бургула. Эгер ката кетирип алсаңар, коркпогула. Backspace жана Delete баскычтарын колдонуп, катаны оңдоп көргүлө. Бул практика, демек, аракет кылып үйрөнүү эң маанилүү. Азаматсыңар, эми бүгүнкү теманы дагы бир аз кызыктуу жол менен бекемдеп алалы. Экранда QR код көрсөтүлүп турат. Телефонуңардагы камера же QR код окуучу аркылуу аны сканерлегиле. Оюн ачылгандан кийин тексттик программаларды негизги баскычтар жана аспаптар боюнча тапшырмаларды аткарасыңар. Мисалы, тексттик сактоо үчүн кайсы буйрук колдонулат? Жаңы абзацты баштоо үчүн кайсы баскыч керек? Текстти жазууда боштук кандай колдонулат? Ар бир суроону жакшылап окуп, туура жоопту тандагыла. Бул оюн аркылуу бүгүнкү сабакта үйрөнгөндөрүбүздү дагы бир жолу эстеп чыгабыз. Ким эң туура жооп бере алат экен көрөлү. Азаматсыңар, эми сабакта алган билимибизди жыйынтыктоо үчүн бир нече суроого жооп берип көрөлү. Биринчи суроо: жөнөкөй тексттик редактор блокнот менен WordPad'тын кандай айырмасы бар? Экинчи суроо: текстти киргизүүдө Enter клавишасы эмне үчүн колдонулат? Үчүнчү суроо: тексттик документтин эң кичинекей объекти кайсы? Эми туура жоопторун бирге көрөлү. Азаматсыңар, демек бүгүнкү негизги эрежелерди жакшы түшүнүп калдыңар. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызда соңуна келип калдык. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.